Башка кабарлардан өлкө аймагында кан диабети менен жабыркагандарга колдоо максатында Бишкекте Ден соолук паровозу деп аталган акция өттү. Уюштуруучулардын айтуусунда акция бийликтин жана коомчулуктун көңүлүн диабет оорулуу балдардын көйгөйлөрүнө буруу болуп саналат. Маалыматка караганда учурда бул дарт менен жабыркагандардын саны 47 миңден ашат. Кант диабетинен жабыркагандардын ичинен болсо 300дөн ашууну бул жаш балдар. 2016-жылы бул илдетке чалдыккандардын дарылоо үчүн мамлекет тарабынан 169 миллион сом бөлүнгөн. Ал эми кант диабетинен жабыркагандарга акысыз медициналык дагы жардам маал менен көрсөтүлүп турат. Детям до 18 лет 18 жашка чейинки балдарга 3000 сом жөлөк пул берилет. Эгер кичинекей кезинен болсо 2ден 3000 сомго чейин жана оорунун деңгээлине жараша 1000ден 3000 сомго чейин берилет. в зависимости от степени заболевания. Диабетсиз бала коомдук уюмунун жетекчиси Нурхан Жумабаева менен дал ушул дартка чалдыккандардын абалын талкуулайбыз. Нурхан айым, кош келипсиз биздин 11 каналга. Рахмат. Айтсаңыз, жылдан жылга бул илдет менен жабыркагандар, айрыкча ошол эле балдардын саны дагы жылдан жылга өсүп жатканын байкасак болот экен. Мунун себеби эмнеге байланыштуу? Мен ойлогонум, бул биринчи очередь туура эмес образ жизни, туура эмес тамактануу, стрессовый ситуациялар, ушулардын бардыгы кант диабетине көбүнчө азыр алып келип атат. Мамлекет көрсөткөн жардам дагы, ошол жардамга дагы эмнелер жетишпей, дагы кандай колдоого муктаж бул илдет менен жабыркагандар? Эми жылдан жылга мисалы быйыл тендер өтүп атканда биздин врач-эндокринологдор өздөрү 145 миллионго тендерге заявка берилген. Бирок 106 миллион сом бөлүнгөн, 106 миллион сомго быйыл инсулиндер, анан шприц ручкалар сатып алынды. 145 миллиондон эми кемейткенде 106 миллион сом болгондо, конечно, биздин 18 жаштан өйдө болгон балдарга уже аналоговый инсулин, которых булар чоңойгон инсулиндердин немеси жетпейт да, же немеси количествосы. Аябай жакшы болмок, если бы биздин Минздравда врач-эндокринологдорубузда сураган сумманы Министерство финансов бөлүп берсе ошол балдарга. Нурхан айым, биз билебиз, Саламаттык сактоо министрлиги дагы жогоруда биз белгилеп өткөндөй дары-дармек тарабынан дагы атайын жанагындай инсулиндерди бөлүп берет. Бирок ал жакта дагы өзүнчө бир эрежелер бар экен да, ал дары-дармектерди алуу боюнчачы. Кандай мүчүлүштүктөр менен дал келесиздер? Бизде эми инсулиндерди алып атканда 18 жашка чейинки балдарда эч кандай азыркы күндө проблема жок. Эмнеге дегенде бизде инсулиндер жаш балдарга бүт жакшы качественный инсулиндер алып келинип атат. Единственное, бизде 18 жаштан өйдө болгон балдардын бардыгы азыр флакондо, картриджный форма эмес, флакончатый формада инсулиндерге өткөзүлгөн. Анан бизде бир аз проблема болгонунда бул тендер объявиться эткенде, бул тендер неме кылынганда кечигип калабыз да, улам элечи. Ошондо 1 ай 2 айга инсулиндер жетпей калышы мүмкүн. Рахмат сизге. Диабетсиз балалык коомдук уюмунун жетекчиси Нурхан Жумабаева менен маектештик.